Күнүбүздө болуп жаткан маанилүү кабарлар менен тааныштырып, сиздер менен Ак Кеме YouTube каналында Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Талибан кыймылынын коркунучунан улам оогандыктар Аму дарыясы аркылуу желим бөтөлкөлөр менен сүзүп, мамлекеттик чек арадан өтүп, коңшу Өзбекстандын аймагына кирүүгө аракет кылышууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык качкындардын агымы Термез аймагында көп катталууда. Өзбекстандын чек арачылары дарыя аркылуу кирген оогандыктарды кармап жатат. Буга чейин Өзбекстан 150дөй ооган качкындарын мамлекеттик чек арага жакын жердеги чатыр лагерге жайгаштырганын жарыялаган. Лагерди өзбек чек арачылары кайтарат, качкындарга тамак аш жана керектүү жардамдар берилүүдө. Сентябрь айында Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 3 өлкөнүн катышуусунда Улут кубогу ойнотулат. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу билдирди. 2-сентябрдан 7-сентябрга чейин Бишкек шаарында Кыргыз өлкөсү, Палестина жана Бангладеш футбол боюнча улуттук курамалардын катышуусунда 3 улут кубогу аттуу эл аралык турнир өтөт. Бул достук турнир Кыргыз улуттук курамасынын Азия кубогуна тандап алуу оюндарына болгон даярдыктын алкагында өтөт деп айтылат билдирүүдө. Орусиядагы мигранттар мындан ары акча которууларга салык төлөөгө милдеттүү болушат. Бул тууралуу Адилеттүү Орусия фракциясынын башчысы Сергей Миронов билдиргенин жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Сергей Мироновдун айтымына караганда, Орусиядан жыл сайын Орусиянын жарандары таба турган жүздөгөн миллиарддаган рубльдар сыртка чыгат. Ал эми Орусия мигранттар тапкан каражаттан дагы бул акчаны чет өлкөгө которуудан эч нерсе албайт. Ал кошумчалагандай, фракция салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдоого ниеттенип жатат. Ал чет өлкөгө которууларга салыктын киргизилишин камсыздайт жана мындай которуулардын дээрлик 90% КМШ өлкөлөрүнө жөнөтүлөрүн эске салды. Орусиянын Уфа шаарында өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпиондугуна 55 кг салмак ченинде катышкан Кальмира Билимбек кызы күмүш медалга ээ болду. Кальмира Билимбек кызы финалда беттеште беларустук Олеся Гетманова менен кескелди. Тилекке каршы атаандашына 7-6 эсебинде жеңилип, экинчи орунду камсыздады. Муну менен ал Кыргыз өлкөсүнүн капчыгына күмүш медаль алып келди. Айта кетсек, Кальмира Билимбек кызы жарым финалда орусиялык Анастасия Яндушкин аттуу балбан менен кескелип, 5-0 эсеби менен жеңишке жеткен. Жол эрежесин бузуп, айыпты төлөй албай жүргөндөргө жеңилдик берилет. Тагыраагы 2019 жылдын 4-мартынан бери айрым бузуулар боюнча ушуга чейин айыпты төлөй албай жүргөн айдоочулар ар бирине 300 сомдон берсе болот. Мындай акция 31-декабрга чейин созулат деп билдирди Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Тилек Исаев. Эске салсак, биринчи категорияда каралган айып 70%га азайды. Айып кагаз келгенден тартып 30 күндүн ичинде төлөсө 1000 сомдун ордуна 300 сом алынат. Афганистанда кыргыз жарандарынын коопсуздугу камсыздалган. Баары менен телефон аркылуу байланыш бар. Учурда аларды эвакуациялоонун жолдору каралаштырып жатат. Бул тууралуу 19 августта Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы маалымдагандай, Ооганстанда түзүлгөн аскердик саясий абалга байланыштуу президент Садыр Жапаров ал жакта убактылуу жүргөн кыргызстандыктарды алып келүү тапшырмасын берген. Учурда бул иш улантылууда. 19 августта Ысык көлдө өткөн Кыргыз-Орус ишкерлеринин бизнес форумунда 13 келишим жана меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башчысы Артем Новиков журналисттерге билдирди. Анын ичинде Орусия экспорттоо борбору, Евразия өнүктүрүү банкы, Росэксимбанк, Текстиль Транс жана башка ишканалар менен жетишилген келишимдер бар. Новиков макулдашууларга ылайык насыяны рубль менен каржылоо, пайыздык коюмдарды төмөндөтүү, насыяны кайтаруу мөөнөтүн узартуу жана башка жеңилдиктерге жетишилгенин кошумчалайт.
Мугалимдерге вакцина алардын каалоосу менен гана жасалат. Бул тууралуу бизге билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Ал белгилегендей, айрым педагогдордо гана ден соолугуна байланыштуу эмдөө жасалбайт. Ал эми мектептерде жамааттык иммунитетти калыптандыруу үчүн кызматкерлердин 70%-ын эмдөө керек. Эске сала кетсек, Кыргызстанда жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Бул мугалимдерге вакцина жасоого жетишүү үчүн кабыл алынган чара. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.